Буга чейин да сиздерге маалым болгондой кайрымдуулук фондубузга кайрылгандардын катары күн санап көбөйүп барат. Алардын бири кечээки көрсөтүүбүздү кеп кылган Жапарова Венеранын аянычтуу абалын көрүп, тез арада жардам берүү иштери колго алына баштады. Аталган коомдун жетекчиси Азамат Байматов өзү баш болуп, базар аралап, баардык муктаждыгын чечип берүү аракетин көрүштү. Бир кезде туулуп өскөн айылында ата-эне мээримине бөлөнгөн балалык күндөрдү баштан кечирген секелек кыз эмминтип тагдырдын татаал сыноосуна тушугуп, жалгыздык жан кейитип турган чагы. Giyindir koy. Moğol giyindir. Satırım var mı nedes? Birinci aptekadan ne dara var dedi? Gerekli daraları salalım da. Aklına ne kadar Yürüyüz ya aptekaya gidelim yürüyüz. Şu aptekadan. Birili darı. O şekerek darı. Yürü, aptekadan başlayıp basınız. Var mı? Skidka ya? Ayt yerinize bana. Sizge gerekli daraları aytsanız, emne dara gerek? Şu daraların illet aytsanız biz uşularga alayız. Bakın. Gerki geçime kayıt okudanız mı dedin? Ya. Sedan yine aytanız. Emne dara gerek ya, uşularda aytsanız gerek düşün alağız. Ananca kolunuzga emetkenge tayak gerek ya sizge. Bu жерде бар екен. Siz pastanı kapayıp etesizmi? Pastanı bolsa doğru ne bu 23 so'm. Bu biri ver. Жарайт. Мен үйдө туруп берип жарага кетпейби? Хайрын кило сактайсыз да. Холодильник жок десеңиз. Ай сайын алып турасыз. Ай сайын алып турсуз. Aa. Холодильник жок жарага берет. Дагы седалки. Demek ayakta özünüz tanıdaysız be ayakta. Седалки жок, дарыдан дагы кайсы Дагы дары эмне берет? Кечээ эмне дары бердиңиз? Unutmay aytkan. Эмнеге ичесиз? Аты. Пастаны ичесизби? Каптаприл деген бар. Тилдин астына салып койсоң ал април. Андай күчү жок. Ал үйдө турат, канча жол ичти. Назначениясы барбы? Пастаны ичип жүргөн. Yok, nazar. Жок ошо өзүм атерсем анда. Берген да мындай коктары. Коробкасы 4 же таблеткасы көп. Буну эгерде пастаны ичсеңиз, бул 11 сомдон. Тоже мындай алып көрүп койсоң болот да. Буну давлениеси кырылып, нан сыяктуу жешет. Жок. Тез басабы? Бат түшүрөт. Сиз өтө жанагындай күчтүү немелерди ичсеңиз, ошого да организм ошого да калтанып аткары. Эме да сиз эмеге демисиз? Давлениянын таблеткаларын жүрөк байланыштуу Андай керек. Ондай болсо сиз монсын алсаңыз болот, потому что бул регулировка болот да, чоңойтуп кичирейте аласыз өзүңүзчө. Анака деревянный, аны кестириш керек болуп калат. Жакшысы ошол, э? Жакшысы. Мына мол жерде бар, буну өзүңүз чоңойтуп кичирейтесиз. Кармап көрүңүз. Эмне экен эже? Эгерде бийик болсо, түйүн бир аз ылдый түшүрөсүз. Өзүнчө регулировка болот да бул. Ыңгайлуу эле болот экен. Өзүңүз удобный болсо болот экен, э? Азыр эмне экен? Кыскартыш керек экен. Сол керек, э? Мындай кылабыз. Өйдө болсо, могу жер минтип эле, эже. Өйдө отуруп. Койсок, дагы жерге түшүрөт. Бул болуп кетти. Эмне болуп калдыбы? Бул болуп кетти. Упаковкада 10 таблетка болот, 10 күнгө жетет. Болот экен, эмне болот экен? Kalağında çömür. Чоңойтуп кичирейкен. Дагы эмне керек эже? Болдубу? Aptekadan hem ne gerek? Аптеканын керектүүсү Айтыңыз sana. айтсаңыз болот. Азыр кулай болбосо биз эжекебизге дары-дармектерин алдык.
эми Кудай буйрса дагы керектелчү нерселерди пайдаланып турган, күнүмдүк пайдаланып турган нерселерди алуу аракетин жасайбыз. Кудай буйрса, бирок бул нерсени дагы алдын ала айтып коюшубуз керек. Чагылдырыштын максаты мактануу эмес. Чагылдырыштын максаты ишенимди бекемдөө максатында мына ушундай көрүнгөн көрүнүш деги эле коомчулукта болбосо экен. Алсыздарга алдуулар бир кол сунуп колдоо көрсөтсөк, жашообуз жакшы болот деген ойдомун. Номерға чыгыңыздар, бұл сырада брусчатка. Beş yüz sekiz, 80, 18, 31. Bizga internetga da kerak, internet qo'llanadi. WhatsApp, основной WhatsApp işleydi. WhatsApp kanалы. 28 160'da переходить твой номер на 30 минут деген бар. Nega olib qo'ydi? Mana yerga to'g'ri o'zimizning qog'ozlarni olamiz. Öyle kadar, öyle kadar. Антке менен тирүү адамдын ырыскысы түгөнбөйт демекчи. Кудайдын буйругу менен кылган ишинен сооптап, жүрөктөгү жылуу мээрими менен жакшылыгын аябаган атуулдардын кол сунуп отурганы каарманыбыз үчүн күтүлбөгөн белек болду десек болот. İlk var 6 adam turabı. 6 piyala yapıyoruz. 6 piyala, 6 çoğun piyala, 6 kaşık, 6 gülka, 2 bıçak. Özün layıkta veriyor diye. Özün layıkta veriyor. Qanday mo'lardan anatomiya bular. Qancha bo'ladi? Diyece kanday? Kanday oşan alayım. Odamız kaçsın? Kifal mı? Son özünü sözünü. Oşa iyiceki jakkan ver. Iyiceki bir jakkan ver. Jakkan. Konuşunu bilirsin. Zaten gerek Onu basasın. Жандырған оны басып, ана мына рукой деген оны басасыз тағы. Мына онdan көбейтесің мына екен. Болды, 3,5-ға чейін көтеріледі. Лампа ойыда жоқ, жағып кетпейді. Кереміз. Бәрі өтілерді де оны өтіледі. Onu var, umarım da. Buna iyiceki
эжеке биякта мына ийнелериңиз болот экен. Эми буларда сизди көрүп, YouTube подарка. Алла разы болсун. Алла разы болсын. Кийимиңизди азыр кийимди растайбыз. Анан ошо кийимдерди ушу менен үтүп берип кудайбыз, жашына кабыл жазып коюп. Рахмат, Алла разы болсун. Кудай береке берсин. Мына урматтуу бир туугандар, кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, таштабай келген. Ошондой кыйынчылыкта таштаган эмес, бирок бүгүнкү күндө ошо окшогон кыргыздын ар бир энеси биздин энебиз, кыргыздын ар бир кызы биздин кызыбыз деген түшүнүк менен биз бүгүн жашаш керек. Ошондо жашообуз таттуу болот деген ойдобуз. Мына ушундай жашоодо эч кимиси жок. Кыйналып, кыйынчылыкка туш келип жатаарга түнөгү жок, түнөйүн десе түнөгү жок. Оор кыйынчылыкта душар болгон, мына бутунан басып баса албай, бүгүн 12 мүчөсү түгөл адамдар бүгүн жумуш таап, иштеп окатын кылыш кыйын болуп турган учурда ушундай эжекелерибиз кантип окат кылат деген суроо туулат. Бирок ошондой жагдайда биз мындай суроого жоопту берип, эч убакта мындай кыйынчылыкка таштап койбой, кайрымдуулугубуз менен, боорукерлигибиз менен ушундай эне болбосо биз бул жарыка аламга келбейт элек. Бизди эне төрөгөн, эне бакты, чоңойту, эр жеттик. Эми бүгүн биз элибиз үчүн, энекебиз үчүн биз бүгүн кызмат кылыш керек. Ата энебиз үчүн деп, мына азыр керектүү нерселерин баарын ырастап, дайындап, Кудай буйрса мындан кийин бул эжекем каяка барарын билбей, бирөөнүн үйүнө барып жатса, бир күн жаткызып, эртесини кетирип, каяка барарын билбей жүргөн эжекебиз бүгүндөн баштап буйруса, өзүнө жашнакай кылып, убактылуу болсо дагы квартплатасын төлөп, түнөтүп, түнөк таап берип, жашнакай жайгаштыруу алдындабыз, Кудай ыйланыңыз эжеке. Буга чейин мен жалгыз каяка барарын билбей жүргөм дейт. Биз бүгүндөн кийин бул эженин бир тууганы катары колубуздан келишинче мына азыр жашнакай болуп, жылуу жумшак жата турган кылып, бүт дайындап, керектүү нерселерин баарын алуу аракетиндебиз. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама." Силер жерде жүргөн ушундай бейбечара кыйналгандарга райым кылгыла, асмандагы зат силерге райым кылат деген хадис бар. Кудайым буйрса, ушу сиздердин кошкон салымыңыздар, ушу райымдуулук менен кайрымдуулук бизге салым салып, ушу чогуу ушундай энекелерибизге биз райым кылсак, Кудайым буйрса, эртең биз көзүбүз өткөндөн кийин, көзүбүз өтө дагы мына дүйнөдө Кудайымдын райымдуулугу бизге анак. Ошон үчүн келиңиздер, дагы деле ушундай жакшы иштерди кылуунун аракетинде болойлу. Бул каражат кайдан келди деген суроо туула турган болсо, бул каражат башка улуттан же бир Кытай улутунан биз карыз акча алып, кайра кийин төлөп берүү деген маселе жаралбайт. Бул биздин ишибизде башка улуттан карыз алуу деген маселе жок. Жана башка ушундай сыяктуу да бир жагдай жаралбайт. Себеби кайрымдуу мекендештерден чогулган каражат. Бул Америкадагы Филадельфия шаарындагы кызмат кылып жүргөн ошол жактагы мекендештерден келген каражат. Ошого бүгүн мына керектенчүлөрдүн баарын алуу аракетиндебиз. Ошол Филадельфия шаарындагы Азиз байке баштаган ошол жактагы баардык мекендештер, Аллах сиздерден разы болсун. Мына сиздердин жөнөткөн аманат, Кудай буйрса эч бир кыянатсыз дарекет жеткизүү аракетиндебиз. Аллах разы болсун. Платенцаны ушул жерде мекендештерибиз, сатуучулар өздөрүнүн атынан кошуп берди. Аллах разы болсун буларга. Бул эле эмес, дагы ушул берип сататкан бир топ эле арзандатуулар менен берилди. Дайыма келип ушул жерден алабыз. Мына эже, ушул туугандардын атынан сизге бекер белек, буларга да бир жакшы бата берип коебуз. Бүгүнкү күндө мактоого бир гана Кудай татыктуу. Биз адамзат мактоого татыктуу зат эмеспиз. Болгону бир берип койгон адамдарды мактап даражасын көтөрө турган дагы биз эмеспиз. Даражаны көтөрө турган да Кудай, түшүрө турган да Кудай. Бирок бул жерден жөн гана жүрөк кубанарлык иштер жүрүп жатат. Урматтуу бир туугандар, азыр мына ушундай кайрымдуу бир туугандар, боорукер мекендештер ушул бир тууган катарында бир
мына ушул нерседин баары мына ушул жаздык подушканы дагы белек кылып берип атат. Бул нерселерди эми айтпай коюу болбойт. Анткени Занавеска да кошулду мына буюрса. Бул да белекке. мына эжеке. Кудайым берет деген ушул өзү. Байланышта мекендештиңизби? Сиз кече ыйлап атпадыңызбы? Отуруп алып, мына эжекем кече ыйлап кайрылып аткан да. Бүгүн жүзүнө жылмаюу келип мына. Жалгызмын деп атпайсызбы? Жалгыз эмес. Мына мекендештер бар. Үй туугандар бар. Ыйлабаңыз буюрса баары жакшы болот эжеке. Сен баары жакшы болот. Бата кылабыз. Амин. Айта бериңиз. Ушул эми бир туугандардын үй бүлөсүнө, жакындарына ушу колдоо көрсөткөн мекендештерге бир бата берип коюңуз. Koşup yardım verip koyunuzlarga ömrünüz uzun olsun balarınız. Aman esen çoğayıp den solukta olup birbirimiz görgenen aman esen oynap gidin. Кечээ эле айласы кетип, ачык асман алдында дагы таң атырган күндөрдү баштан кечирген Венера айымдын сүйүнгөнү бүгүндөн тарта убактылуу болсо дагы баш калкалай турган жайы бар. Ийдиш аягы жуурган төшөгө эле эмес, уюлдук телефонунан бери камсыздап берген Азамат мырза башында турган жамааттын жакшылыгына алыста туруп кол сунган кыргыз бир туугандарга ичи жылып турду. Ушул жакпы? Olmasın ki. Ya. Tamam, oraya gel. Так, биринчи паласты салып алайын. Mana ke? Mana эми Жылтырап калды. Кара неме сала бер. Ana bismillah. Oo Ejeke. Keremet. Mınday alabız. Ағайын дивангер албай болуп эжек атсын дегенден коюп койдук. Мына жерде болсо мына астына шеше экен, э? Өзүңүз салып аласыз. Мына кечинде жата турган мына урматтуу бир туугандар. Мынакей. Көрүнгөрү. Муну болсо мынакей. Коюп коет экенсиз. Так. Могу жактагы эмелер. Керек телчүлөрүңүздү эметип алат экенсиз, э? Мына буларды сарптан берип коймок экен. Жактан жүйүнү калтырып, үчүнүздү. Так, bunu modeline koyuyorsun ki dişli olasın. Эмекен чакан компакт деген, э? Атаң жактып берген, э? Ай, Кудайга шүгүр. Мына дардан менен стяга коюп коюңуз. Ardayı buna. Bunu da böyle körmedi cana satıcı. Bunu eşike bunu aynı bir koyuyorsun da aynı çok şey bu. Son pardaki buna. Telefonda Ejekенин телефону жок экен, кече биздин байланышканыбызда. Азыр эми Ejeke дагы эл менен, журт менен телефондо байланыш үчүн биздин колубуздан келгендиги мына ушул. Ejekебиз дагы ушул колубуздан келишинче, ушул колубуздан келишинчелик себеп болуп, Кудай буйруса мына бул жерде эл менен дагы түз байланышты түзүп берүү, шарт түзүп берүү,
ыңгайлаштырып. Эми Кудай буйрса буга чейин эжекем телефону жок жүрүптүр. Бүгүндөн баштап эжекем телефону да бар. Кудай буйрса эл менен журт менен дагы түз байланышып эже. Ошол эле видеонун алдында сиздин ошол өзүңүздүн өздүк телефонуңузду тиркеп коебуз. Анан эл менен мекендештер менен байланышканыңызда ошол кандай муктаждыгыңыз болсо айтып сүйлөшүп буйруса эл менен журт менен Кудай буйрса мына ушундай байланышты жаза беребиз. Анан мына азыр кирип келгенде эле сүрөт көрүндү көзүбүзгө. Эжекемдин энекебиз менен 14 жашында түшкөн сүрөт экен. Бирок ошондой балалык күндөр артта калып, баарыбызда болгон балалык күн. Ушуларда эми апабызды асыл тутуп, мына жаткан жери жайлуу болсун энебиздин. Ошол канатына калкалап, ушул бутун бастыртып койгон кызымдын кийин кор болуп калбасынчы деп, энекебиз дагы колунан келген кыз үчүн аракетин жасап, мына ушундай жөрмөлөп жүргөн кезинде ушундай жагдайга эме кылыптыр. Эми биз дагы колубуздан келишинче эжеке мынакей бул телефонду байланышта болобуз. Сиз менен да биз бат-бат кабар алып турабыз. Бул телефон аркылуу Кудай буйрса байланышып буйрса жакшы бир. Бул телефондагы эл менен журт менен биз менен байланышканга жакшы бир шарт түзөт деп ойлойм. Бүгүн эми 21-кылым телефонсуз, интернетсиз иш кылышта бүгүн кыйынга туруп аткан учур. Мына эжеке Кудай буйрса эл менен аралашып, дүйнө кыргыздарында бүт канчалаган мекендештер бар, боорукер бир туугандар ошолор менен түз байланышып турасыз деген чоң үмүттөбүз буйруса. Буюрса мен бул эжеге өзүмдүн көтөрүп жүргөн телефонумду подарка кылып берип атам. Эжеке ушу бир аз байланыш болуп анан азыр бул эжекебизге ушундай эмелерди алып келдик. Дагы кимиңиздер кол сунабыз деген мекендештерибиз болсо, адресини эжекенин телефонуну биз тиркейбиз. Ошол аркылуу байланышып, колдон келген кызматты көрсөтө берсеңиздер болот. Анан эжеке мына ортопедический ботинке деп атпайсызбы? Анда буюрса бар экен биздин Бишкекте. Ошону алып беребиз буюрса. Кече бир эжекебиз бар. Италияда жүрүшөт. Италиядагы мекендештер кече биздин тартылган видеону көрүп, ошол жактан Италиядан салып жиберели дешип атат сизге ботинканы. Мына көрүнүзбү? Италиядагы кыргыздар. Ошо өзүңүздөр алыста турсаңыздар да жакындан колдоо көрсөткөнүңүздөргө рахмат. Мына азыр Филадельфия шаарында, Америкадагы Филадельфия шаарында Азиз деген байкебиз бар. Жана башка канчалаган мекендештерибиз бар. Ошолордун чогулткан ынтымагы бар. Бизге алар бир эле жолу эмес, бул жолку эмес, бир канча жолу колдоону көрсөтүп келесиздер. Биз менен тыкыз кызматташып келет. Мынакей аманатыңыздарга кыянат кылуудан биз таптакыр алыспыз. Мына даректүү кылып, кыянатсыз бир жеткизүү аракетинде мына ошол Филадельфия шаарындагы мекендештер бизден алыста, бирок алар жакындан колдоо көрсөтүп, мына азыр сизге турган бүгүнкү мындай алган нерсебиздин баардыгы ошол мекендештерибиздин атынан Кудай буйрса эже. Муну жоготпоңуз номериңизди. Üç yaşga çeyin götürüp barıştı. Ata-enam 3 yaşında Akınbayıp больница алып барышты. Акынбаев больница алып баргандан кийин жөн эле гипс деп койгон да. Жөн эле гипс деп койгондон бир ай эке эле жаткызып эле кайра алып кетишти. Бул назик наркозду көтөрө албайт деп кайра жөнөтүп түшкөн врачтар. 13-14 жашымда алып келгиле деп. Кайра ошону жүрдүм тизелеп басып жүрдүм. Тизе менен ооруганда бутун баш менен басып жүрдүм. Ошентип 14-13 чыгып калдым. Кайра республиканский больницага алып келишти. Республиканский больницага алып келгенден кийин ошектен алышып, детский отделенияга жаткырышып, ошондо наркоз менен кылышты да. 3 жолу операция болдум. 3 жолу операция болуп, ошону бастырып тикелешип, наркоз менен басып коюшту. Операция кылып, аппарат салып. Анан кийин ошентип басып, ошентип тикелеп калдым адамга окшоп. Ошентип апамдын колунда жүрдүм өлгүчө. Апам өзү карачы, бакты, бөпөлөп эле.
Сыйлагаңыз эже. Апанын дүйнөдөн өткөндө канча жыл болду дедиңиз? 3 жыл болду. Сабыр болмаса эжеке. Апа сөйлөп кандай жайда болсун. Апа атаңыздынчы? Atam da rak boldu. Atam da rak boldu. Apam da rak boldu. Атаңыздын өлгөнүнө канча болду? 15 yıl. Апаны кайсы болгон, э? Сиз апа менен ээрчип жүргөндө сиздин бир туугандарыңыз бар белебиз? Kasol kalan var. Бар. Oşan azana apam da Анда жакын тууган уруктар, бөлөт, айке жээндер барбы? var ama batırmıyor. Var. Çoğunda da vardı. Чоңдорго бар деппи? Чоңдорго бардыңызбы? Бир эки депутаттарга кирдиңиз? Çıkma başta çıkıp zaten böyle oldu. Bilen bılçıran bilen ap yergen yerime koydu. Çıkma koydu. Zaten böyle bir gün öyle. Kanca uzman ettik, telefon var iken, numaralar var iken deputatların. Uzman ettik, eşimiz çıkma koydu. Yani yaptık, ilap sıktı, daha arz yazıp, Premier minister de koyuyor, aşağı hareket kılıp gözümde operasyon kıldı. Katarak oldu da. Aşağı gözümü operasyon kıldı. Kristal saldı da, insan. Азыр эми апа кайтып болгондон кийин сиз чогуу жашап аттыңыздарбы апа менен, э? Apama özgüce çok yaşattım. Анан кандайча болуп сиз үйүңүздөр бар беле, өзүңүздөргө тиешелүү Токтогулда? Апа Үкем- кантта жашачу эле? Ükem kaza olğanı oğurup kalıp satırgenmiş de. Өзүңүздөр караштуу үйдү сатып жүргөнсүздөр, э? Atam bak, жалгыз oğru otup salganda. Азыр эми мисалы ыйлабаңыз эже, ыйлабаңыз. Ал эми ал күндү кайтарып эч ким келе албайт да. Жашоо өзү аалам ушундай экен да эжеке. Кайра кайтып келгиз экен да бул. Ошон үчүн туура пайдаланып аракетин бүгүн жасаш керек экен. Эми ошентип жээндердин, туугандардын үйүндө жүрдүңүз, э? Анан кийин аларга жанагынтип бата албай эметип калганыңыздан кийин пикир келишпестер болуп калды да. Анан кандай болуп, анан көчөдө сиз жүрүп, мисалы, Valla bir yakta tendip yürüdüm de. эмне каякта да жүрдүңүз? O sırada apam, akesinin balası oldu şimdi yakta. Anıkına jatıp jatmaylı. Tilerin ne dedi? Tuğanların ne dedi öyle. Başlayıp kadın. Sarıyorum da böyle. Alparıp görüm de. Görüm de böyle. Başında kadın. Biz eşit olduk gideyiz. Git olsa. Сиз каякта каласыз ошентип? Жүрсің ошо талала. Каяк кечкисин каяка жатып аттыңыз? Кантип? Ошо тааныш кошуналардын үйүнө жататтым. Жатам колдоо көрсөтүңүздөр чоң рахмат, ыраазымын. Аллах Таала ыраазы болсун. Аябай сүйүнүп калдым. Ушунчалык жардам бердиңиздер. Чоң рахмат, ыраазымын. Ооба, жашоодо колуңдан келсе муктаж адамга жакшылык кылуу, жок дегенде жылуу сөзүң менен кыйналып турган адамдын көңүлүн жибите жүрүү кыргыз элинин жакшы адаттарынан. Свет? Свет кайда? Свет үйдө. Эжеке. Эми могу жерден каалаган кийимдериңизди карайсыз. Мынакей. Бул жерде болсо, мына мекендештер, бул жерде биздин кийим-кечелер толугу менен бекер. Мына ушундай бүт жакшы кийимдер, мынакей мына окшогон эжекелерибиздин базардагы кымбат баалуу туфлилери турат бул жердечи, жакшы.
Bunun bari bekar. Bu жерде эч кандай сатыкта болуп бир эме эмес. Мына ушул жерден каалаган кийимдерди тандап ала бересиз экен. Мына ушул жерден карап көрөсүз. Кудай буйрса. Көрсөтүүбүздү аяктап жатып, Кыргызстандан алыс жүрсө дагы колдоого муктаж жарандарыбызды колдоого алууда түздөн түз кызматташып жатышкан. Алыскы Американын Калифорния штатында эмгектенип жүрүшкөн мекендештерибизге иштерине ийгилик болсун деген тилек менен ыраазычылык билдире кетмекчибиз.